Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев Кыргызстан коронавирустун жайылышынын туу чокусуна жетип калганын билдирди. Бул тууралуу ал бүгүнкү брифинг учурунда айтты. Бүгүн 48 бейтап ооруканадан айыгып чыкты. Кайра 19 кишиден коронавирус табылды. Сакайып чыккандар менен ооруну жугузгандардын ортосундагы айырмачылыктан улам адис катары коронавирустун бийик чегине жетип калдык деп ойлойм, деди Үсөнбаев. Кыргызстанда коронавирусту жуктургандар 23 апрелге карата 631 адамга жетти. 302 киши оорудан сакайды. Илдеттен 8 адам көз жумган. Саламаттыкты сактоо министрлиги Кыргызстанда илдеттин жайылышынын туу чокусуна жете турган мөөнөт 20-24 апрель болот деп болжолдоп жаткан. Вируска текшерүүнүн жарымын акысыз жүргүзөт. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйында Нурболот Үсөнбаев айтты. Белгилей кетсек, буга чейин коронавируска текшерилүүнү каалаган жарандар жеке жана мамлекеттик лаборатория тарабынан түзүлгөн. Биргелешкен лабораторияда тест тапшыралар айтылган. Коронавируска текшерүүнү Банецкий лабораториясы жүргүзөт. Үсөнбаевдин айтымында айрым жарандар ал жерден коронавируска акысыз текшериле алышат. Алар жүргүзө турган текшерүүнүн дээрлик жарымын акысыз кылууну, мисалы 5000 анализ жасаса, анын 2,5 миң жарандар үчүн акысыз кылуу каралган. Бирок жеке менчик лабораторияга акысыз текшериле ала турган категориядагы жарандарды белгилеп беребиз. Алар текшерүүнү өзүнүн эсебинен жасашат, деди Үсөнбаев. Белгилей кетсек, буга чейин Үсөнбаев ПЧР тест тапшыруунун орточо баасы 2000 сом болоорун билдирген. Ош облусу боюнча коронавирустан 108 жаран айыкты. Бул тууралуу өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев билдирди. Анын айтымында Ошто абал туруктуу. Облус боюнча илдетти 154 адам жуктурса, алардын 108и сакайды. Ал эми 42 жаран учурда дарыланып жатат. Ошол эле учурда 4 жаран каза болду. Азыркы кырдаалга байланыштуу Рамазан айында ооз ачырууга тыюу салынды. Бул тууралуу Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Орозалиев билдирди. Рамазан айында ооз ачыруу сооп иш, бирок бул жылы түзүлгөн кырдаалды жана чектөөлөрдү эске алып, аларды өткөрүүгө тыюу салынды. Ыйык айда быйыл дагы да көбүрөөк сабырдуу болууга чакырабыз. Конок чакырып, үйгө эл чогултуу жана массалык намаз окуу өткөрүү болбойт. Түшүнүү менен кабыл алыңыздар, дейт Орозалиев. Белгилей кетсек, Кыргызстанда орозо ушул жылдын 24 апрелинде башталат. Статистика боюнча карантин убагында тагыраак 16 марттан 17 апрелге чейин Кыргызстанда 12367 ымыркай төрөлдү. Бул тууралуу Республикалык ден соолукту чыңдоо борборунан билдиришти. Маалыматка ылайык, алардын ичинен 6406 кыз жана 5951 эркек бала. Ошондой эле алардын 24-ү эгиздер.